сантиметров. Ему 17 лет. Степень мастерства. Мастер спорта по ММА. Вид спорта ММА. Профессиональный рекорд. Дебютный бой. Представитель клуба Урманхан. Тренер Нарымбеков Айбек. Встречайте Руслан. Первый раунд. По 2 секунда. Kollardı, zirvayet etti işte. İyi, salga işte. Lo açıkken. Akırın, dörgayet etti işte. İyi, şaşırma. İşte karma, iyi, çap. Takansa. Za. Şaşırma. Kollar karma. Kapranta var. Kontrolü. Türkmet öyle. Türkmet kontrolü. Türkmet değil. Kollardı. Moyun davayla, moyun değil. Moyun davayla. Türkmet öyle. Karma oldu. Ek oldu, karma etti. Kontrol oldu. Alda çıkarttın değil. Yok. Ketken yok. Karma oldu. Правомерно başarıdan 2 sekunda. Anker çap. Niye? Aylan değil. Aylan kontrol. Aylan şey karma oldu değil. İyi, odarılsan. Yok, koldu karma. Havayla. Oldu karma. Koldur tart koldur. Yok, koldur. Koldur karma değil mi ki? İyi, Türkmet, iyi. Odarılsan, durulsan. Kontroldu, hey. Gartar Türkmet. Türkmet, odarıl. Türkmet deydi. Odarıl, koldur zaprak kalır. Karma koldur, iyi. Yok, iyi. Жақсы. Бұттан шыққан қара кетті. Türkmet, çağып кетті. Türkmet. Çağ, бұттан түсетін. İyi, Silke. Ой, характермен, iyi. Жоқ, қолды ауайла. Өрем, шашпа. Контролды, шашпа. Ақырында қолы бұттарды ауайла. Үсте алса, шашпа. Тек сандарға тегеп қой ақырын. Жақсы. Қолдар бұттарды қарма, ақырын бұттарды қарма. Бұтты қарма қолдарды. Жоқ, тайпай, айтпай, көп шашпа. Тек сандарға, ақырын. Қолы, ұр. Жоқ, көтір шық. Қайра арқылы өтті. Арияды, түкке. Kanal dasta, ketken mi? Karla, arla, Türkmet canal. Çap, gayra götür. İyi. Kollar kalmaz, Kollar Allah, tar. Karakter. Karmaşke, Türkmet aylar. Saçılba, büyükme, saçılba. Saçılba, Türkmet, saçılba. Aylar, Türkmet. Karma kollardı. Kolları karmaşke. Akıl turğun hareket eder. Türkmet değil. Muqattır, ekut köyde tursan kollarını. Дагы деле ушул алгачкы көрүнүш бул жерде орун алып атат. Биринчи демилген өз тарабына алган мушкердин андан аркы жүрүшү уланууда. Албетте биринчи аракет эле ал ушул муун тыгмасын колдонууга жумшалган болчу. Андан кийин алгач алабалдан кутулуп чыккандай болду, бирок иш жүзүндө дагы деле Деңиз Руслан уулу өзүнүн ишенимдүү кармап ар бир эпизоддон кутулуп чыгуу аракеттери көрүлүп атат. Деңиз Руслан уулу бул Ормонхан спорт клубунан Айбек Нарымбековдун шакирти. Өтө оор сыноого кабылды бетештин башынан бери жана дагы деле ошентип кандайдыр бир деңгээлде абалды көзөмөлдөп келе жатат. Ошондуктан жеңишти алдыруу ийген жок. Ал эми Тайманбас спорт клубунун өкүлү бул Доронбек Кылычбек уулу абалды дээрлик сактап чыккандай болду эле. Албетте торчону кармаганга болбойт. Азыр эми абал өзгөрдү. Негизинен аралаш мушташ өндөрүндө албетте өтө маанилүү ушул алгачкы демилгени колго алып кетүү. Иш талаштыра сокко орун алды. Доронбек Кылычбек уулунун буга чейин анын көрсөткүчү 3 беттеш жана 3 жеңиш. Ал эми Деңиз Руслан уулунда
буга чейин анын расмий көрсөткүчү жок, бирок чындыгында өзүн өтө ишенимдүү алып жүрүп атат. Мунун тутмасы кайрадан колдонулууда, мойнун алды, колун кошту. Бирок дагы деле болсо ошентип атаандашын багынтканга мүмкүнчүлүк толук бул жерде орун алган жок. Кайрадан ушул жерден абалды бир аз өзгөрттү, бирок эң башкысы атаандашынын артында мына бир колун кошуп туруп тукмасын колдонсом дейт. Ал учурда биринчи раунд соңуна чыктı. Бул жерде убакыт бүтпөптүр. Демек ушул позициядан кайрадан. Конец первого раунда. Ооба, биринчи тайм соңуна чыкты дейт. Биринчи раунд тагыраагы соңуна чыкты. Өтө интенсивдүү оор таймашка биз ошентип күбө болдук. Дорунбек Кылычбек уулу өзү күжүрмөн самбонун өкүлү Самат Тургунбаевдин шакирти. Анын 2 секунданты азыр ушул жерде карап жаткан мезгили Дорунбек Кылычбек уулунун ушул 3 буга чейинки жеңиши, 3 беттеши кадимкидей ага тажрыйба болуп берип атат. Ошондуктан биринчи раундду толугу менен өзүнүн пайдасына чечип кетти. Ал эми Ормонхандын мушкери бул Деңиз Руслан уулу болуп көрбөгөндөй кысымга түшкени, бирок ага карабастан эң башкысы ал өзүнүн ушул биринчи раунд өткөнгө чейинки убакытка чейин беттешти улантканга мүмкүнчүлүгү болду. Ал ММА боюнча спорттун чебери Деңиз Руслан уулу болгону 17 жашта. Албетте бул жаш мушкердин келечеги алдыда деп айтсак болот. Ошентип тыныгуу артта калды. Биз болсо экинчи раундду баштайбыз. 5 мүнөттөн 3 раунд орун ала турган таймаш. Эгерде Второй раунд. убактысынан эрте кайсыл бир мушкер жеңишти өз тарабына алып кетпесе. Эми албетте экинчи раундда сагыраак болот. Деңиз Руслан уулу анткени демилген алдырып турган болсо аягына чейин 5 мүнөт бою ыңгайсыз абалда каларын жакшы түшүндү. Борбордук бөлүктү ээледи. Дорунбек Кылычбек уулу албетте ал биринчи номер менен иштегенге аракет кылат. Жаш мушкер анын дем алышы бир аз оорулуп турат. Ошол эле учурда чындыгында Дорунбекке деле жеңил болгон жок. Мындай темп менен 3 раунд өткөрүү албетте өтө татаал. Ошондуктан биринчи интенсивдүү раундтан кийин алар бир аз туруп эс алып алганча бири-бирин акмалап турган, бирок азыр бутка кирип барган учурда ошентип мунун тутмасын колдонгонго аракет кылып атат. Бул Деңиз Руслан уулу, мына 17 жашар мушкер. Эгерде ийгилик жагат кетсе, албетте анын профессионалдык карьерасы өзгөчө башталат. Бирок аны менен дал ушул Дорунбек Кылычбек уулу макул эмес. Тескерисинче ал азыр өзүнүн позициясын жакшыртып кетти. Бир колун кошту бул жерде. Эгерде аны кошо ала турган болсо, албетте абал жеңил болбойт. Азырынча упай жагынан Дорунбек Кылычбек уулу алдыда. Позициясын толугу менен жакшыртты. Мына эми андан ары кайрадан демилген өз тарабына ала турган мүмкүнчүлүк Дорунбек Кылычбек уулунда болуп атат. Бул урматтуу көрөрмандар алгачкы жуп ошол ВЕФ 128 Профайт 55 турниринде канчалаган жыл өттү, ондогон жылдар өттү да ошол ВЕФтин алгачкы беттештер өткөнүнө ошентип 128 турнирге чейин келип атабыз. Кыргыз аралаш мушташ өнөрүндөгү эң популярдуу кезинде жана ошондой эле
эң тарыхы бай промоушен уюм да ушул WEF деп айтсак болот. Жана азыркы учурда дагы бир тарыхый баскычта UF 128 Профайт 55-те ошентип Дооронбек Кылычбек уулу менен Деңиз Руслан уулу таймашты көрөт атат. Биринчи раунддагы толугу менен партерде өттү. Экинчи раундда дагы биз партерде көрөт атабыз. Албетте беттештин башында, биринчи раунддун башында бир аз туруп биринөткө жакын болгону менен андан кийин кайрадан эле Дооронбек атаандашын партерге которуп кеткен болчу. Бул жерде тажрыйба менен жаштыктын таймашы орун алып атат. Азырынча тажрыйбалуу Дооронбек Кылычбек уулу толугу менен демилгени өз тарабында алып турат. Алгачкында бир сокку жана 3 бурчтуу ыкмасын колдонуу аракети көрүлүп атат. Эгерде бутун кошуп кете турган болсо, анда ал абалдан сурулуп чыгуу кыйын болот. Ошондуктан Дооронбек албетте абалды максималдуу турду көзөмөлдөгөнгө аракет кылды. Экинчи раундда дагы ушинтип партерде ыңгайлуу позицияда, бирок Дооронбекке ийгилик дагы деле жылмай элек упай жагынан алды да, бирок беттеште эгерде убактысынан эрте бүтүрөм деген болсо, дал ошол нерсе иш жүзүнө ашпай жаткан мезгили. Секунданты азыр өзгөчө керектүү кеңештерди берди. Эми позициясы буга чейинкиден да жакшырды Дооронбектики. Эң башкысы мына муунтуу ыкмасын дал ушундай абалда биринчи раундда колдоно алган эмес болчу. Андыктан Деңиз Руслан уулу бул абалда өзүн кандай алып жүрүүнү жок дегенде биринчи раундда көрдү. Андан ары азыр кандай бул жерде чабуул уланабы же уланбайбы маселе. Ошондо мынтип жолдо туруп бере турган болсо, анда ортодогу калыс кайрадан туруп ортодон беттешти улантканга буйрук коюшу ыктымал. Эч кандай перспектива жок. Мына ушундай абалда бул жерде турган, бирок мына азыр эми ал өзгөрдү. Алгачкы жолу Деңиз Руслан уулу ошентип жакшыраак позицияда турат. Өтө көп күч сактаганы көрүнүп турат. Карасаңыздар, анын кыймылы кадимкидей жайлай түштү. Өтө жай кыймыл аракеттер жасап атат. Мындай кыймыл аракет менен албетте ишенимдүү чабуулга чыгуу мүмкүн эмес. Энергиясынын баарын да ушул 2 раундга кетирген сыяктуу. Деңиз Руслан уулу секунданттарынын жанына келип атканда көрүнүштөр. Анын дем алганы болуп көрбөгөндөй оор. Канчалык бул беттешке даярдыктан өтпөсүн, бирок октагондун ичинде болуп көрбөгөндөй көп энергия кетет. Бул психологиялык басым, ошол эле мезгилде физикалык, функционалдык басым, ошонун баарына туруштук берүү 17 жаштагы Деңиз Руслан уулуна демек жеңил болбой жатат. И бойцы в октагон. Урматтуу аралашмыштар, өнөрүн көрмандар, ошентип 3-чү раундга жетип келдик. Бул жыйынтыктоочу 5 мүнөттүк чындыгында 2 мушкерге тең баа берсе болот. 3-чү раундга бардык эле файтер бул жака келе бербейт. Биринчи, экинчи раундда болуп көрбөгөндөй чоң сыноолор оруналарын баары жакшы билет. Албетте беттештеги ылдамдык жоголду. Азыр бир таамай сокку Дооронбектин аткаруусунда. Азыр мына оңдуу реакция жасаганга да мүмкүнчүлүгү болбой жатат. Функционалдык жактан өтө оор абалга кабылды Деңиз Руслан уулу. Дал ошонун жыйынтыгында
Дооронбек Кылычбек уулу ишенимдүү үстөмдүктү көрсөтүп атат, моюнун кошуп туруп бул жерден укмасына бир аракет кылды. Бирок Деңиз Руслан уулунун чындыгына мүнөзүнө баа бериш керек. Ушинтип чарчап чалыгып ишенимдүү кыймылдаганга мүмкүнчүлүгү дээрлик жок калса деле кадимкидей таймашты андан ары улантып атат. Алгачкы 2 раунд албетте Дооронбек Кылычбек уулунун пайдасында калган. Бир оор соккуну өткөрүп алган Деңиз Руслан уулу дагы андан ары ишенимдүү таймашты улантып атат. Дал ушундай мүнөз керек аралаш мушташ өнөрүндө азыр сол колу менен 2 соккуну ишке ашырды. Жана мындай позициядан буга чейин убактысынан эрте беттешти бүтүрө алган эмес Дооронбек. Азыр кандай болот? Атандашты мына ушундай азыр көтөрүп туруу деле жеңил эмес. Ушул жерден бурулуп кете алат болду экен. Эгерде бурулуп кетсе, анда чындыгында өтө сонун позицияга ээ болмок. Азырынча аны жасаганга деле анын чамасы чар. Мына бурулганга аракет кылды. Жана дагы бир аз ылдамыраак кыймыл аракет жасаганда негизинен ушундай позициядан абалды өзгөртүп кеткен учурлар көп кездешет. Бирок азыр эмес. Бул жерде Деңиз Руслан уулунун чындыгында мүнөзүнө гана баа бердим. Ал эми алгачкы беттешилик көрүп аткандыктан азырынча албетте тажрыйба ага бир аз жетишсиз. Бирок тажрыйба убакыт менен келет. Ал эми мүнөз бул албетте биринчи орунда. Дал ушундай старттык алгачкы дебюттук беттешин өткөрүп аткан Деңиз Руслан уулунун келечеги албетте кең деп айтсак болот. Азыр колун тартып кетиши ыктымал. Бир караганда ал позициясын жакшырткандай көрүнөт. Мен оюмча Дооронбек Кылычбек уулу анын бир колун кармап турат. Жана ак бутун кошту. Азыр эми колун тартып кетсе, бул абалдан кутулуп чыгуу мүмкүн болбойт. Дал ошондой мына Дооронбек Кылычбек уулу ошентип алгачкы жуптун жеңүүчүсү аталды. Дооронбекти бул ийгилиги менен куттуктайбыз. Ал эми Деңиз Руслан уулуна ыраазычылык билдирели, өтө кооз беттешти уюштуруп берди. Анын дебюттук таймаш болгондуктан анын дарегине эч кандай демек жаман сөздөрдү айтуу туура эмес болот. Жеңиштеринин баары демек алдыда. 3 минуты 8 секунд волевым приемом побеждает боец синего угла Кылычбек уулу Дооронбек. Да, друзья, уважаемые, будем поддерживаем бурными овациями наших бойцов. Алейкум ассалам. Бой кандай өттү? Бой өтө жакшы. Өтө сонун уровенде өтүп атат. Бардык болельщиктерге чоң рахмат. Каныбек агайга, Самат агайга чоң рахмат. Ушу жерде турган арген тренериме. Бардыгыңарга чоң рахмат. Кийинки бойлордо bundan дагы жакшы бой көрсөткөн аракет кылам. Кийинки соперник ким болот деп ойлойсуз? Кийинки соперник кимди берсе мен уруша берем. Баарына даярмын. Кийинки турнирлерге өтө сонун подготовка менен келишке аракет кылам.